Sıfat 3 dengeli bolot. Birincisi adilettүүлүк bolot, экинчиси икром болот, үчүнчүсү ийсар болот. Сахабалар ийсар менен жашаган. Себеби адамдар хидаятка келиши үчүн сизде адамдарды хидаятка алып келе турган кулк мүнөз жана амалдар болуш керек да. Мындай эмес урматтуу бир туугандар, бир адам жакшы сүйлөп койсо, же болбосо катуу баян кылып койсо адамдар хидаятка келип калбайт. Ошол адамдын ичинде канчалык кулк мүнөз, канчалык амал бар. Пайгамбар саламдын сыфаттары, пайгамбар саламдын амалдары анын ичинде канчалык бекен болсо, ошол адам себеп болот. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, биздин аракет кыла турган сыфаттарыбыз өзүбүздөн башкаларды артык коелук. Сапарда жүрсөк, машинанын алдыга артык коелук. Тамакка отура турган болсок, төргө артык коелук. Сырттагы адамдардын бизди ээрчигенге, биздин сөзүбүз аларга таасир болуш үчүн өзүбүздө пайгамбар саламдын амалдары, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сыфаттары, кулк мүнөз адабы болуш керек. Sıfat 3 dengeli болот. Биринчиси адилеттүүлүк болот, экинчиси икром болот, үчүнчүсү ийсар болот. Сахабалар ийсар менен жашаган. Адилеттүүлүк дегени сизге кандай мамиле кылса, дал ошондой мамиле кыласыз. Сага бересем жок, аласам жок. Бересең бар десе, далил тайт дейсиз. А эгерде аласаңыз болсо, сиз дагы далил деп беришиңиз керек болот. Экинчиси бул икром деп коюлат. Икром деген өзүңүздөгү барынан ашыкчасын башкаларга иштетиңиз, башкаларга жакшылык кылыңыз дейт. Ошол үчүн даватта эмне кылат? Даватта музакералардын бардыгы икромдон башталат. Бири-бирибизге икром кылалык. Мал менен же болбосо бири-бирибизге кечирип, жакшы дуа кылалык, бири-бирибизге жакшы ойлойлук деген маселелер башталат да. А сахаба радыйаллаху анхулар ийсар менен өзүндөгү эң муктаж керек болгон нерсесини дагы башкага берип, башкаларды өзүнөн артык койгон да. Юхиббуна ман хаджара илейхи. Ким хижрат кылып келсе дейт Мединага, шунчалык катуу жакшы көрөт алар дейт. Өздөрүнөн артык көрөт алар дейт. Ют'имуна таама ала хуббихи, өзү ачка болуп турат. 3 күндөн бери орозо туткан, тамак жейлик, бирок суранып жетим келди, мискин келди, алып чыгып берип жатат. Жакшы көрүп, кош келипсиз сизге мына депчи. Кече эле бердим го дейт да. Жакшы көрүп, ошого разы болуп берип жаткан тамакка өзү муктаж, бирок берип жатканда разы болуп бериш керек да. Юсируна ала анфусихим, өздөрүнөн башкаларды артык коёт. Валау кана бихим хасаса. Эгер өзү ошол нерсеге муктаж болуп турса дагы. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, биздин аракет кыла турган сыфаттарыбыз өзүбүздөн башкаларды артык коелук. Сапарда жүрсөк, машинанын алдыга артык коелук. Тамакка отура турган болсок, төргө артык коелук. Чуркка барып төргө отура койсок, бирөөдүн рызкысын жеп алып, көбүрөөк этти жеп албайсыз. Ошондой сезилет, бирок андай эмес, ал сиздин рызкыңыз. Кайсыл жерде болсо дагы ошол жерден жейсиз. Ошол үчүн сафарга чыккан убакта билинет, ким чындап кулк мүнөзү, адеп ахлагы жогору, жумшак жерди өзү тандайбы же өзү эң акыркы жерди тандайбы. Ошол үчүн даватта адамдардын кулк мүнөзү менен башкага таасир болот да. Эми мусулман адамдар дагы амалга келиш үчүн, мусулман адамдар таасир алыш үчүн биз адилеттүүлүк көрсөтсөк болбойт экен. Мусулман адамдар таасир алыш үчүн, мусулман адамдар амалга бекем болуш үчүн бизден ийсар, икром көрүш керек. Мусулмандар динге келиш үчүн, бекемделиш үчүн биз ошол мусулмандарга икром көрсөтүшүбүз керек, жана ийсар көрсөтүшүбүз керек. Биз муну качан көрсөтө алабыз? Орозобуз курсагыбызда, ажылыгыбыз Меккеде, намазыбыз мечитте. Сырттагы адамдар үчүн биздин адеп ахлагыбыз, кулк мүнөзүбүздүн себебинен алар таасир алат. Ошого хаяту сахабада өзүнчө бир эреже бар да. Тахаммулу шадайт, Аллах жолунда жүргөндө кыйынчылыктар келет. Ал кыйынчылыктарды көтөрүү өзүнчө. Ошо менен биргеликте Аллах жолунда жүргөндө адамдарды хидаятка алып келүүчү кулк мүнөздөр жана амалдар деген тема бар да. Экөө жанаша турат. Эмне үчүн? Себеби биринчи адамдарды туура жолго алып келиш үчүн алып келе турган амалдар жана хидаяттар деген турат. Неге? Себеби адамдар хидаятка келиши үчүн сизде адамдарды хидаятка алып келе турган кулк мүнөз жана амалдар болуш керек да. Мындай эмес урматтуу бир туугандар, бир адам жакшы сүйлөп койсо, же болбосо катуу баян кылып койсо, адамдар хидаятка келип калбайт. Ошол адамдын ичинде канчалык кулк мүнөз, канчалык амал бар. Пайгамбар саламдын сыфаттары, пайгамбар саламдын амалдары анын ичинде канчалык бекен болсо, ошол адам себеп болот. Эми сиз себеп болуп адамдарды туура жолго чакырып баштаганыңызда кыйынчылык келет, анан кыйынчылыкка чыдаш керек болот. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, пайгамбар алейхиссалату вассаламдар жөнөтүлгөндө Аллах аларга эки нерсе берет да. Аларга биринчи толук ыйман менен ахлак берет эле, экинчиси сабырдуулук берет эле. Канчалык адамдар кыйнаса дагы, канчалык адамдар каршы чыкса дагы сабыр болот эле,
жана ошондой эле бардык адамдарга кулк мүнөзүн жакшылык кылып көрсөтөт эле. Ушуга чейин күнүгө өтүп жаткан хаят сахабанын жыйынтыгын карасак, бардык жерде ушул нерсени көрөбүз. Пайгамбар саллаллаху кулк мүнөзү, сахабалардын кулк мүнөзүнүн себебинен башкалар хидаятка көп келген. Албетте, сөзсүз кулк мүнөз да көрүш керек, дават да болуш керек. Бирок көпчүлүк учурун карасак, кулк мүнөз келип чыгып атпайбы? Албетте пайгамбар саллаллаху дават берген жеринде карасак, кулк мүнөзсүз болбой калат да. Мисалы, баягында Туфейл Дауси келгенде пайгамбар саллаллаху эмне кылды? Сизди мындай деп жатат, түкүндөй жатат, сизди сыйкыр жеп атат, жинди болуп калган деп жатат дегенде пайгамбар саллаллаху үн чыкпастан туруп эмне кылды? Мен күбөлүк берем, Аллахка ыйман келтиришиңе, исламга чакырам деп сөзүн баштады. Бирок айткан жок пайгамбар саллаллаху ким айтты сага? Ал өзү ошондой, өзү жинди болгон, мен андай эмесмин деп актанган жок, талашкан жок да, өзүнүн ишин кылып кете берди. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, пайгамбар саллаллаху дават берип атат, бирок ошол даваттын ичинде кулк мүнөз болуп атат да. Ошого сырттагы адамдардын бизди ээрчигенге, биздин сөзүбүз аларга таасир болуш үчүн өзүбүздө пайгамбар саллаллаху амалдары, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сыфаттары, кулк мүнөз адай акылы болуш керек. Аллах таала баарыбызды ушул нерсеге жеткизген болсун.